Чыныгы кубаныч. Чыныгы кубаныч деген эмне? Ал кандай болот? Жана аны кайдан тапса болот? Адам баласы негизи кубануу үчүн жаратылган. Албетте, ким эле кайгырып, ыйлап, көңүлү чөгүп жүргүсү келсин. Ар бир эле адам кубанып жашагысы келет эмеспи? Ал эми сиз кандай учурда кубанасыз? Сизди көбүнчө эмне кубандырат? Адамдар көпчүлүк учурда бир нерсеге ээ болгондо, көптөн бери эңсеп жүргөн бир нерсеге жеткенде кубанат. Балким бул автоунаа болушу мүмкүн. Балким кандайдыр бир мүлк же үй болушу мүмкүн. Балким акча каражаты болушу мүмкүн. А балким сүйгөн адамга турмушка чыгып же үйлөнүшү мүмкүн. А балким чет өлкөгө баруу үчүн визага же грин картага ээ болушу мүмкүн. Айтор, бул тизмени уланта берсек аягы бүтпөйт. Бирок бул кубанычты чыныгы кубаныч деп айта алабызбы? Ооба, бул нерселерге ээ болуудан алган кубанычтын эч кандай деле жаман жактары жок. Бирок эгерде автоунаа алсаң, ал бир убакта бузулат. Ошондо баягы кубаныч кайгыга айланат. Кудай өзү сактасын. Бирок кээде жол кырсыгына кабылып, жакынын жоготкон адамдардын кайгысы өтө оор болот эмеспи? Ар кандай жаратылыш кырсыгынын кесепетинен, үй мүлкүнөн ажырагандар канча. Ушул сыяктуу кырсыктар башка түшкөндө, баягы кубанычтын ордуна кайгы, күлкү ордуна ый келет. Мына ошондуктан мындай кубанычты чыныгы кубаныч деп айтуу кыйын. Анткени бул кубаныч өтүп кете турган, бул дүйнөгө таандык, убактылуу кубаныч. Ал эми мен сиздер менен өтүп кетпей турган чыныгы кубаныч жөнүндө ой бөлүшкүм келет. Чыныгы кубаныч деген эмне? Ал кандай болот жана аны кайдан тапса болот? Иса эге өз шакирттерине мындай деген экен: силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Жакан 15-бап 11-аят. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Жакан 14-бап 27-аят. Бул аяттарга ылайык Иса өзүнө ишенгендерге эки нерсени, чыныгы кубанычты жана чыныгы тынчтыкты калтырып кеткен. Жана анын айткандарына ылайык ал берген кубаныч толук кубаныч, чыныгы кубаныч жана биз жогоруда караган бул дүйнөнүн берген кубанычындай эмес. Бул дүйнө берген кубаныч убактылуу, өтүп кете турган, кээде кайгыга айланган кубаныч. Ал эми Исанын берген кубанычы бул дүйнөнүкүндөй убактылуу эмес, өтүп кетпей турган түбөлүктүү кубаныч. Эми канткенде ушундай чыныгы кубанычка ээ боло алабыз? Сиз ушундай чыныгы, өтүп кетпей турган түбөлүктүү кубанычка ээ болгуңуз келеби? Биз жогоруда окуган аяттарга ылайык Иса чыныгы кубанычты өзүнө ишенгендерге гана, өзүнүн шакирттерине гана берет. Чыныгы кубанычка ээ болгуңуз келсе, сиз ага чын жүрөктөн ишенип, анын шакирти болууңуз шарт. Кантип ага ишенип, анын шакирти боло аласыз? Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылган: эгерде сен өз оозуң менен Исаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат, оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Римдиктерге жазылган кат 10-бап 9-10 аяттар.
Мына ушул айтылган сөздөргө чын жүрөктөн ишенсеңиз, сиз Ыйсанын чыныгы шакирти болуп, ал берген чыныгы кубанычка ээ боло аласыз. Ал эми мындай кубанычты бул дүйнөдөн Ыйсадан башка эч ким жана эч нерсе бере албайт. Кудайыбыздын тынчтыгы сиздер менен болсун. Амин.